Assalamu alaikum. Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman bugünkü Jogorku Kengeştin gezekteki oturumundagı kızıktуу momentlerden aytabız. Anda mesela dostlar adattagıday ele Ömürбек Çirкешевич Текебаев bugün raketasın Мирлан Бакировка al özü vice spiker, alemi spikerdi bilesizler. Al prezidenti milletin atkarıp jüröt, vice spiker oşol jerde kojoyun bolup oturat. Bugün aytты Ömürбек Çirкешевич Текебаев. Ay sen tetige doğuşuңарды berip koygula деп эле депутаттарга tigi bunu kılıp koyup keyin жооп бересиң sen, жооп бересиң. Жоопкерчилигиң болот. Муну билип койгула. Мирлан, мен сага айтып коеюн деп туруп баягындай Мирлан үкем мен сени өзү жакшы көрөм деп сүйлөп калчу эле. Андай деп бүгүн башкачараак мындай Мирлан деп туруп ушундай нерселерин айтты. Бул бир болду. Андан кийин депутаттар чыгып өздөрүнүн көйгөйлөрүн, элдин проблемаларын көтөргөнүн, дагы бирөөсү чыгып садик жөнүндө сүйлөштү, дагы бирөөсү чыгып башка нерсе жөнүндө баягыдай адаттагыдай эле өздөрүнүн сөздөрүн сүйлөп келип отуруп негизги мындай бир мен эсимде калганы сиздер билесиңиздер да Сооронбай Шарипович Жээнбеков деген президент болгон буга чейин. Анын дагы доору болгон 3 жылга чукул доору болду. Ошол доорунда спикер мырза Дастан Жумабеков деген мырза эле, ал эми вице спикер болсо ушул Мирлан Бакиров эле өзү болгон. Ошол Мирлан Бакиров азыркы вице спикер менен ошол кездеги спикер Дастан Жумабековдун экөөнүн чет өлкөлөргө мындай арноо сөздөрү бар экен. Ошолордон айтып коеюн достор, эсте калган ошол болду. Биринчи спикерден баштайлык. Спикер мырза азыркы кечиресиздер, вице спикер Мирлан Бакиров мырзадан баштайлы. Ал өзү азыр ушул биздин жогорку кеңешти ошол спикер көтөрүлүп чоң иш кылып жаткандыгына байланыштуу башкарып келе жатат да. Ал киши өзү сиздер жакшы билесиздер, Раим Матраимовдун Мекеним Кыргызстан деген партиясын жетектеп кечегинки тополоңдуу шайлоодо тополоңдуу 3 партиянын бирөөсүн жетектеген. Мына ушул кечеки күнкү Магнитскийдин списогуна Раим Матраимовду америкалыктардын киргизип, андан кийин жанагы Дональд Лу деген Кыргызстандагы Американын элчиси ушул биздин криминал болуп жаткандыгын, тиги бу болуп жаткандыктарын айткандыктары абдан оор тийген экен. Анткени мына кече күнү Магнитскийге киргизди ушул Мирлан Бакировдун патронунун эмесин. Андан кийин биздин ички саясатка кийлигишип жатат деп 30 жылдык эмгек стажы бар чоң үлкөн саясатчы, биздин эркин кайсыл мамлекетке барса ошол жердин мыйзамы менен жашаш керек. Бул биздин ички саясатка кийлигишүү, тиги бу деп туруп аргументтерин, фактыларын ошол Америка жака көздөп чук этип аттылы. Аны Америка того экен же мынтип коюшабы, айтор билбейм, иши кылып баягы биз эми аларга кичинекей мамлекетпиз да, бирок кичинекей мамлекет болсок дагы өзүбүздүн ар намысыбыз бар. Ладно, эми өзүбүздүн ар намыс, бирок ошол нерселердин бардыгын ошол Раим Матраимовго тиешеси бар партиянын өкүлү, биздин азыр бийликте отургандыктары, ошол бийликте отуруп алып мамлекеттин атынан ошондой сөздөрдү айтып жаткандыгы биздин Америка менен болгон мамилелерге залакасы тийип калбайбы экен. Баягы байкуш кыргыздар да бүгүн эле орустарды карагандан кийин барып правильно у вас десе, эртеге барып алып дагы нө дешип америкача сүйлөшүп ошол жакка дагы карап, биякты дагы карап тилемчи болуп эл аралык уюмдардан ушинтип эле келатпайбызбы? Ошол залакасы тийип калбайбы экен деген гана ойда ошентип Мирлан Бакиров түзүк эле мындай атымыш болду достор. Андан кийинки дагы ушундай мурдакы Дастан Жумабек мурдакы спикер мырза, жакшы билесиздер, көптөгөн өзүнүн жакшы сөздөрү менен биздин ушул жогорку кеңештин тарыхында калды. Чет өлкөлүк сөздөрдү жакшы, мындай чет өлкөлүк нерселер менен жакшы разбираться эткендиктери тууралуу ошондой чет өлкөлүк дагы бир международный эл аралык сөздү айтты. Достор, ал киши мынтип айтты: бир бор
Azerbaycan eli menen tetigi dagı bizdin sayızdaşыбыз dagı şunday jakşı dosubuz Armenia ekö soguşup anan dagı bizdin uşul türktördün şunday abdan Türkiye dünyönün tigi busu bizge dayım jardam bergen tigi bu Recep Tayyip Erdoğan'dı abdan maktap turup bul kişiге çoğun rahmat dank jana dünk andan keyin biyagынан Putin Vladimir Vladimirovich Putin uşul Rossiya ekö Rossiya menen Türkiye uşinti ынтымакты kıldı tigi bu Aytor ekönün ошол ынтымакты kılgandıkları жөнүндө söz boldu. Albatta dostlar bu yerde geosiyasatты, dünyölük sayasatты karap görsök Rossiyanın ошол Kafkaz örönünü özünün askeri güçlerin ошол жерге mütüölük ornotup ошol jaka özünün tasirin tiygizүүgө albatta bul nerse mындай sonun boldu. Mına emi ошол жерде Rusya'nın askerleri jaygaşat, ana aliveri mına çıkar albayt. Oşol ele Türkiye geliyor andan keyin mınday dep turup bul jerde Rusya'nın da kandaydır bir dengelde mınday bir jagынан oşol jaka utuşka barılgan olsa bir jagынан Türkiye'nin al jere gelip Rusya'nın soyuzdaşı bolgon Armenia köptөгөн çıgımlarga uçurap köp rayonlarından getip bayağı eski murdakı Azerbaycanlara karagan rayonlar kayra özlerine geldi de mınday oldu Armenia jengilip kaldı. Rusya'nın oşol ODKB boyunca bayağı önöktöşü oşol Evrazya ekonomikalık birimdigi boyunca önöktöşü bul jerde ayta geçjün nerse albatta oşol Dastan Mirza Jumabekov'un aytkanına biz de koşulabız. Rahmat Putin'ge, rahmat Erdoğan'ga. Birok mınday bulardın her birinin özünün kızıkçılıkları var. Al regionlarda her kimdin özü çoğun derecevalardan kızıkçılıkları var da biz oşonundagı unutmaşımız gerek. Bul bolsa uşul Dastan Jumabekov'un oşolarga görsötkön ırazıçılığı oldu. Andan keyinki dagı bir ötö este kala turgan nerseni Rıspayev kimene atı Kocabek Rıspayev degen deputatты bilesizler bayağı elitalar jönündө söz bolgon tigiler jönündө söz bolgon oşol Kocabek Rıspayev bugün abdan bir mınday manilүү nerseni götürdü de dostlar biz kalp ile jüret ekenmiz görse Rossiyaga barıp tentip yakta 5.000-6.000 aylıka işte 200-300-500.000 aylık algan mırzalar var eken de mırzalar rayımlar alar 25-30 yıldan beri al жерден çıkmaydı eken bul emne degen uyum demesiңер bul Profsoyuz bayağı emekçilerden mınday ilgeri Profsoyuzga dep bir soğum anan keyin titigi Komsomolgo dep dagı bir soğum dagı bir şunday vznoslarыбыз бар эле ошол барды Komsomol, Samsomol, partiya дегендердин бардыгы жок болуп компартиялар ошолордун ичинен союздан калып калган bir гана нерсе Profsoyuz деген bir алып гегемон ушундай нерсе уюм калып калган экен да бул коомдук уюм болот экен муну мамлекеттин жанагындай атайын кызматтары барып текшерүүгө булар коомдук экен да мындай карагандачы баягы элдин өзүнүн жумушчуларынын кызыкчылыгын коргойт деген мындай эч кимге независимый көп мындай көзөмөлгө тиешеси жок сыяктуу да анан ошолор ар бир мисалы үчүн Тоокен жактагы жумушчулар деп коелу көп иштегендер алар айлыгынан 1 сомдон 1%тен берет экен 1%дан иши кылып дей койчу бардык мисалы үчүн медиктер көп мугалимдер көп ушулардын бардыгы 1%тен ай сайын айлыгын которуп турат экен миллиондогон акча ошол профсоюздардын эсебине түшөт экен да анан алар эмне кылыш керек акчаларды алар өзү ошол жумушчулар үчүн өчүрүт менен тизме менен мисалы үчүн бүгүн Баланчаев Түкүнчөев булар көлгөй салып барсын кийинкиде булар андай нерсени кылбай эле өздөрү 300.000 400.000ден айлыктарды кылбай эле жыргап жүрө берет экен Кожобек Рыспаев молодец ошол нерселер менен качантан бери чукуп ушул уюмду бир мындай көзөмөлгө туура келтире турган мыйзамдарын өткөрө албай мен азыр дагы барамын каалаганыңар мени менен барып ошол жерден сүйлөшүп келели деди булар эч кимге көз карандысыз bir ушундай жыргал экен да жанакы арыларды матушка деп коебу арын балчелектин ичинде матушка дегени бар да анан берки байкуштар деп учуп келишип анан кийин жанакы балдын ширелерди алып келип келет тиги матушка болсо мынтип эле жатат келгендерин жеп коюп бул профсоюздар иштегендерин деле ошондой матушкадай папушкадай болуп калыптыр да келгенин эле хапать этип жеп коет экен контроль жок экен жыргал экен милициялар алар текшергенге мүмкүнчүлүгү жок экен анткени булар коомдук уюм мындай коомдук да башкалар дагы текшербейт экен иши кылып кайткенде дагы ушундай
200, 300, 500 min degen aylık, emne degen gana aylık. Oylosoňuzlar, emne degen aylık. Mundayga bizim tüşüyüz. Mına hazır prezident ana mınça somdan alıp atat eken, anan tigi bu dep ızı kılıp jatpayız. Büdjetke akça jok. Anan tigi mınday. Tigi jerde mektep gerek, tigi jerge bala akça salış gerek. Ha bul jakta olsa şunday profsayız. Bul degen emne uyumdu bir payızdan emes, anda bir 0,025% kılıp koysun. Je olsa kandaydır bir başka, je olsa bir başka mınday gözömölgө alına turgan uyum kılıp koysun. Degi bul uyumdun geregi bar bu, jok bu. Bolsa anday büt mınday mamleketlik emes siyaktуу bir mınday her bir uyum özlerine gerek bolsa profsayız. Men de Rossiyada işlep görgönmün. Zavodtordun, başkalarının profsayızları var. Birok mınday kılıp kapat etip jep koygonduktарын men hem biz aljagına düşünbeyt ekenmiz. Aylık emesin gana berip koyup oturasın değil mi? Kalagan adamlar, kalabaganlar daha boluşu mümkün. İşi kılıp oşol profsayızlardı kiçine iyiye keltireyin dep Kojoy Kırspayev jakşı süylödü. Negizgi mınday algılıktуу karapayım adamlardın, jumuşçulardın jaşoo ırgagına tiyeşe bolo turgan Kırspaevdin gana nersesi boldu. Kalgandar olsa bul prezidentler jakşı, bulary jaman bolup atat. Bu sayasat bizni mintip atat. Tigi bu anan keyin birinci okuda mınday oldu, ekinci okuda mınday oldu, bu mizan mınday bolboyt ele degende bayağı bizge fiyaletivi sözlerdi süйлöştü, oşenti pütüştü. Bugünkü bizdin akırkı, men bugünkü gündögü akırkı videomdu berip jatam. Uşunu menen ertege joluguşabız. Salamata turuңуздар dostlar.